Кыргызстан партиясынын талапкерлери менен жолугууга Жумгал жана Актала район борборлоруна миңдеген жергиликтүү эл чогулуп, партия өкүлдөрүн колдоп турушту. Теңир тоолуктар менен жолугууга келген Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү нарын жергесине эң чоң көйгөй бул жумушсуздук маселеси. Бул маселени чечүүнүн бир гана жолу инвестиция тартып, элге керектүү ишканаларды куруу керек экендигин баса белгилешти. Нарындыктардын эт боюнча мына брендибиз бар. Ошо этти кайра иштетүү боюнча биздин Жумгал районунда мясокомбинат болгон. Ошол этти кайра иштетүү ишканаларын курсак дагы биздин ушул Жумгал районуна жумушсуздукту жоюунун бирден бир талабы болот. Актала району боюнча айда аянтардан кенен бирок суу тартышты кылат да. Ошол суу аянттарын суу чыгарып, ошону оңдоого тийишпиз, кеңейтүүгө тийишпиз. Экинчиден, асыл тукум малды башын көбөйтүү, үчүнчүден, тектүү өрөө менен айыл чарбасын камсыз кылууга тийишпиз. Мына келечектүү багыттарыбыз ушундай. Андан тышкары Актала району абдан климат шарты катаал, алыс жайгашкан регион, калктын ушул райондун социалдык, экономикалык инфраструктурасын жакшыртууга тийишпиз. Жумгалдын колуну нарын элине эмгеги сиңген Канат Муратбеков область жетекчиси болуп турганда, Теңир Тоо элине ополтоодой кызмат кылганын эч ким жокко чыгара албаса керек. Кыргызстан саясий партиясы жалаң Канат Муратбеков сыяктуу өз ишинде ийгилик жараткан, жоктон барды кылган жаратман жаштардан түзүлгөн. 3 жылдын ичинде саяк элин, туугандарымды уят кылбай иш алып бардым. Мен жөнүндө жаман сөз уктуңар беле? Укпайсыңар мындан ары дагы. Бир гана эл үчүн, силер үчүн кызматымды кылам. Партия өкүлдөрү менен жолугушууга келген жергиликтүү теңир тоолуктар Кыргызстан саясий партиясынын программаларын жактырып, экинчиден жалаң артында жаман сөздү ээрчитпеген, иштин көзүн таба билген жаш талапкерлер экен деп кубангандарын айтышты. Алдын алуу көп айтпайт экен. Биз момундай кылган атабыз деп да көп айтпайт экен. Булар кылып коюп туруп анан кийин айтат экен. Да жасап коюп мынакей жасалып турат депчи. Анан бул мындай дем бар да булардачы. Мындай тем. Жаштыктын деми мындай да анан жагат. Кыргызстан саясий партиясы шайлоого 7 кадам программасы менен аттанган. 7 кадамдын алгачкысы эле бул ыймандуу Кыргызстан деп аталат. Качан чоңдордо ыйман болсо, элде ынсап болуп, өлкөгө кут ырыскы конот дейт партия өкүлдөрү.